Чолпонбек Абыке уулу. Терезеде өскөн гүл. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Терезеге катар коюлган гүлдөргө суу куюп, саргарган жалбырактарын үзүп, жаңачылган кызгылтым назик желекчелерин суктана карап турду да, анан негедир улутуна көчө жакка назар салды. Күз. Шаардын чет жакасына жайгашкан бул булуңчанын тар көчөсүн ансызда тартып дүкүйгөн бактар бутактарын арбайта такыр оруп алган. Жай күндөрү бул көчө менен бассаңыз күн төбөдө болсо да салкындай түшөсүз. Жергиликтүү эл көчөнү жашыл туннель деп атап алышкан. Мына эми ошол сансыз жашыл жалбырактар саргарып, кичине жел жүрсө уюлгуй себелене кычыр-кычыр бут астында тебеленүүдө. Кыз бугулуга тиктеп турду күздүн тарткан сүрөттөрүн. Жалбырактар көчө жамгырга жуунуп, шамал иркелеген ыры бүтпөгөн, айлы түндө шыбыры бүтпөгөн жашыл жалбырактар. Мезгили келди. Саргарып үзүлүүдө. Өткөн киши жок, көчө ээн. Кыздын терезеден кеткиси келбеди. Кыз жымжырттыкка тумчугуп баратты. Терезенин астыңкы көзүн акырын ачып, эшиктен соккон муздак желге жүзүн тосту. Бычырап сынган жалбырактардын доошу. Көчөнүн так ортосу менен колуна дипломат кармаган жигит келатты. Жигиттин көңүлү кушубак. Эч нерседен бейкапар. Анда-санда калдаңдап учкан жалбырактар менен ойной кетет. Ана, желге көтөрүлгөн жалбырактын аркасынан секирип чуркай жөнөдү. Жолундагы туура арыкчаны эле салбай келатып, жыгылып түштү. Кыздын шыңгыр күлкүсү жаңырды. Байкабай күлүп жибергенине уяла түшкөн кыз аппак ичке манжалар менен оозун баса калды. Элирген жүрөк ичке манжалардын токто дегенине болчубу? Чоң эле токтолуп калган жигиттин бала мүнөзүнө кыткылыктай берди. Же бир жарашса экен. Боюн айт. Кодорок болсо да билинбек эмес го. Өзү бутактарга чекеси тийип, теректей болуп турат. Жигит калдастай түштү. Ордунан тура күлкүнүн ээсин издеди. Эч ким көрүнбөйт. Жалбырактар жабышкан пальтосунун этегин күбөй, аяр көз кырын жибере, тегерегиндеги ар бир теректин артын карайт. Жашынып алып, аны бирөө шылдыңдап жаткансып. Кыз дале оозун басып кыткылыктап күлө берди. Жанакы калдайган жалбырак жигитти кызга кошула шылдыңдагансып, төбөсүндө калдактап учуп жүрдү. Кыз жашынып турганын унута кыйкырып жиберди. Тигине кармаңыз. Төбөңүздү айланып жүрөт. Жигит кызды таап алды. Көздөр чагылыша түштү. Көз нурундай сезимтал нерсе жоктур дүйнөдө. Кирпиктери бат-бат ирмелеп, жалындуу нурларды тосуп калууга аракеттенди. Мындай тиктешүү, үнсүз көз менен арбашуу өмүрдө дайым кездеше бербейт. Кыздын жамалын кызгылтым боек ого өтөр сулуулап, жигитти үнсүз чакырып жатты. Көпөлөк кармачыдай жигит аяр кадам таштады. Кыз канчалык терезени ичинен жаап, артка кетейин десе да кете албады. Дирилдеп туруп берди. Жамалына сүртүлгөн кызыл боек улам коюланып баратты. Жигит 2-3 саргыч жалбыракты кызга сунду. Сиз жалбыракты жакшы көрөсүзбү? Карачы, кандай гана жакшына. Мен өзүмдү өзүм жоготуп коюпмун. Кыялга алданып. Сиз эсиме салбасаңыз, элдирип кетмекмин го. Сизди эсиңизге келтирген мен эмес, тигил арык болду го. Кыз колундагы жигит берген жалбыракты сылай күлмүңдөдү. Жок, сиз болбосоңуз мен туруп алып, жалбырак кууп, жүгүрүп кете бермек окшоймун. Коюңузчу, деги бала кыял көрүнөсүз да. Кыз жигитти сынай тиктеди. Жигит оңтойсуздана түштү. Кыздар сынай караса, оңтойсуздана түшүү жигиттердин баарындагы оор эмеспи? Билбейм, бала кездегидей ойногум келип кетти. Анан кантип чуркап кеткенимди да билбейм. Билесизби, биздин айылдын көчөлөрү да ушул көчөдөй бактуу. Кичине кезимде жылаң аяктанып алып, жалбырак кече чуркап ойногонду жакшы көрчүмүн. Кыздын кулагына сырткы эшиктин ачылып кайра жабылганы угулду. Шаша түштү. Атам келатат окшойт. Болуптур эмесе. Терезени жабыш үчүн колун созду. Жигит кандайча кыздын колунан кармай калганын өзү да байкабады. Атыңызды айтпадыңыз го? Атым Нази. Меники Алмаз. Кыз терезесин шартчаап, парданы түшүрдү. Жигиттин бет алдында томсоргон терезе турду. Умсуна түшкөн жигит эс-мас көчөнүн так ортосу менен кетип баратты. Көз алдында кыздын портрети, жоодурган карагат көздөр, билинер билинбес кызгылт боегу бар жамалы. Аппак моюнун жашыра, эки жагынан төгүлгөн эки өрүм кара чачы, тирсиги кош алмасы, баары
Баары жигиттин көз алдында турду. Күрсүнүп койду жигит. Аттиң сүрөтчү болсом сүрөтүңдү ушул жерден күнү түнү кетпей тартар элем. Парданы түшүрөрү менен кыздын атасынын үнү чыкты. Нази, садагам. Газга койгон чайыңды унутуп коюпсуң го. Кайнап кетиптир. Эсимден чыгып калган тура. Кыз ар күнү гүлгө суу куюп, же бир нерсесин унуткансып кайсалап баягы терезеге келе берчү болду. Парданы ачкан сайын көчөдөн жигиттин караганын издейт. Кайра өз оюнан өзү уяла шак жаба салып, артка кетенчиктейт. Парданын жылчыгынан жигитти нечен жолу көрдү. Жигитти анан калса көп өтчү болду ушул көчө менен. Терезени кылчак-кылчак карап өтөт. Караган сайын кыз жүрөгү дүк-дүк уруп, майда калтырак баскан колдору парданы ачып жиберүүгө алы келбей тура берет. Кыңылдай ырдап, гүлдөргө суу куюп болуп, терезени ачып коюп чаңын ным чүпүрөк менен сүртүп жаткан Назине так эле кулак түбүнөн чыккан үн чочутуп жиберди. Саламатсызбы, Нази? Көрүнбөй кеттиңиз го? Кыз таң кала көздөрүн бакырайтып жигитке тигилди. Эми эле көчөнүн ар жак бер жагын караган. Эч ким жок болчу. Жигит жерден чыга калдыбы? Неге унчукпай калдыңыз? Же менин келгенимди жактырбай турасызбы? Жигит суроолу тиктеп, күнөөлүүдөй үнүн пас чыгарды. Жок, неге жактырбайт элем? Эми эле караганымда жок элеңиз? Кайдан чыга калды деп таң калып, кыз чынын айтып жиберди. Мен сиздин терезеңиздин ачылганын көрүп, асман менен учуп келбедимби? Жигит күлө тиктеди. Коюңузчу, деги кайдан чыга калдыңыз чын эле? Айттым го. Койгулачы. А мен сизге эмне алып келдим билесизби? Кыз ого өтер таң кала жигитке тигилди. Мынакей. Жигит колундагы дипломатын ачып, кыздын астына жая салды. Дипломатта толтура ар түрлүү саргыч жалбырактар эле. О, кандай гана жакшынакай жалбырактар. Кыз суктана улаан бирин колуна алып, кайсынысы кайсыл бактыкы экенин атай баштады. Бул жалбырактардын баарын кантип айра таанып жатасыз? Ботаникмин да. Демек студентмин деңиз. Университетте окуйсузбу? Кыз үнсүз баш ийгеди. Сиз да студентсиз го? Ооба, мединститутта окуйм. Экөө дагы тиктише түштү. Кыз негедир ыңкайсызданып терезени жабууга колун созду. Болуптур эмесе, атамдын келери маал болуп калды. Атаңыз ушунча катуу кишиби? Анда кийинип эшикке чыкпайсызбы? Кичине сейилдеп басып келели. Үйдө отура берип тажагандырсыз? Жок, рахмат. Мен көнүп калгам. Мамамдын да жумуштан кайтар убактысы болуп калды. Сиз шаардык кыздарга окшобойт экенсиз. Азыр айылда деле кыздар жигиттер менен ачык айрым көчөдө басышат. Мамам келет, атам көрөт, болбогон жокшултууну айтасыз. Жигит таарына буркуйду. Кыздын өңү бозоро түштү да үнсүз баш чайкап терезени жаба баштады. Айласы курган жигит. 6 күнү биздин институтта бий болот. Дайым кызыктуу болот. Деги барганы да, барбаганы да арманда. Барасызбы келейин? Кайра жеткизип коем. Кыз үн катпастан астыңкы эрдин тиштей башын чайкап терезени жапты да парданы түшүрүп таштады. Жигит томсоргон парданы пардо менен айнектин ортосундагы бажырайып ачылган гүлдү телмире тиктеп турду да анан башын силке артка бурулду. Ичинен барктанган неме окшойт сулуулугуна. Сулуу болсо өзүнө сыйлап чакырса, балким башка сүйгөнү бардыр. Мындай өңдүү түстүүлөрдүн аркасынан жүргөндөр көп да. Койчу ушуну. Күңкүлдөп баратты. Кыз канчалык шагын сындырып, намысына тийип койгону менен бир белгисиз сезим кызга болушу анын күнөөсүз жоодур көздөрүн жигиттин эсине кайта салып тынчтык бербеди. Парда жабылары менен тиштене араң чыдаган кыздын көз жашы чуурду. Бүлдүркөндөй назик эриндерин жымыра канчалык бекем тиштесе да түпкүрдөн муңдуу добуш үзүк акырын угулат. Кыз бул түнү түшүндө жигитти көрдү. Экөө айлан көчөгө атып бийлеп жүрүшүптүр. Тегеректен жаштар экөөнө кызга кол чабышат. Кыз жигитке уламыктап, башын көкүрөгүнө катат. Аңгыча музыка токтоп, жигит кучагынан чыгып кетти. Кыз айлана жигитти издеп кыйкырат. Алмаз! Алмаз! Жигит жок. Тегеректеген кыздар шылдыңдап күлүшүүдө. Ар кимиси өз жигиттери менен бийлеп жүрүшөт. Алмаз жок. Ойгонсо жаздыгы сууга чыланып калыптыр. Ого өтер түшүндө жоготкон алмаздын издей шолоктоду. Ой Кудай, жок дегенде түшүндө жоготпой чогуу болчу. Кечинде кызынын температурасы көтөрүлүп, өзүн жаман сезип турганын байкаган атасы санаасы чыдабай үстүнө кирди. Столдун үстүндөгү көгүлжүм жарыктан кызынын бүлкүлдөп ыйлап жатканын сезген атасы эси чыга кызынын жанына аяр отурду. Нази, берекем, бир жериң ооруп атабы? Доктур чакыртсамбы? Эңкейип кызынын бетин ачты. Көз жашын жашыра албаган кыз атасынын мойнунан кучактай, боолуга эрерки, "Жок ата, кереги жок доктурдун. Меники айыккысы оор эмеспи?"
Атасынын жүрөгүн бирөө ийне менен саягандай тыздей түштү. Сүйлөй албай кызынын маңдайынан жыттап, көзүнөн жаш тегерине түштү. Эртеси Нази күндөгүсүндөй эле сергек, көңүлдүү турду. Эртең мененки тамакта отурганда бөөктөрүн эркелетип, тамашалай ойноп, көңүлдүү. Кызын астыртан байкашкан ата эне көңүлдөрү толо дүпөйүл болуп таң аткыча уктатпай чыккан санааны унутуп коюшту. Чоң айнек терезелүү имараттын экинчи кабатында турган Алмаз шашкалактай чуркаган студенттерди тизмеден өткөрө тиктей күткөн кишисин издейт. Ичинен кечеге келүүгө сөзсүз көндүрөм. Жок, чакыруу баракчасын берип кете берем. Келсе келсин, келбесе келбесин. Жок, сурануу керек. Уйгу-туйгу ойлорго бастырып телмирет. Кайбирде ууртунда күлкү ойноп, Нази экөөнүн кечеде бийлеп жүргөнүн элестетсе, жүрөгү алеп-челеп болот чат. Кош балдакка сүйөнүп, майып бутун аяр таштап сумкасын көтөрүп жардамдашкан кыздар менен келаткан Назиге окшош кызды көргөндө, өз көзүнө өзү ишенбей, ача жума тиктеди. Нази? Жок, Нази эмес, башка. Көздөр жаңылбаптыр. Назини жеткирип кеткен кызыл москвич акырын жүрүп кетти. Жигиттин буттары калтырап, денесин кармоого ал келбей терезенин кырына олтура калды. Жер айлангучок болуп кетти. Көз алдында күнү түнү уйку бербей кыйнаган карагат көз терезедеги Назия турду.